Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бактылуу үй бүлөнү чагылдырган жубайлар көрсөтүүсү кайрадан назарыңыздарда. Сиздер менен мен Зулайка Умарбаева болмокчумун. Кутмандуу кушуа кечиңиздер менен. Кудайберди Эрденеев 1953-жылы Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Ири Суу айылында төрөлгөн. Жубайы Булбул Турдалиева 1954-жылы Жалал-Абад облусунун Токтогул районуна караштуу Арал айылында төрөлгөн. Учурда Өзгөн районунун тургундары. Саламатсыздарбы? Хош келипсиздер студиябызга. Манаңыздар кандай? Жакшы. Жакшы. Абдан жакшы. Анда ошол жакшы маанайда бүгүнкү көрсөтүүнү баштасак. Мен алгач эле көрсөтүүнүн жүрүшү боюнча кыскача түшүндүрүп өтөйүн. Көрсөтүү 3 бөлүк менен өткөрүлөт. Биринчи бөлүгүндө жубайлардын таанышуусу, кызыктуу окуялар жөнүндө кеп кылабыз. Экинчи бөлүгүндө жубайлар биргеликте же өзүнчө колдон келген өнөрлөрүн көрсөтүшү керек болот. Үчүнчү бөлүктө суроо жооп болот. Ошол суроо жооптун жыйынтыгында жубайлар чогуу жашап канчалык бири-бирин билишет анықтайбыз. Сиздерге түшүнүктүү болдубу? Түшүнүктүү. Абдан жакшы. Келиңиз анда алгач эле сөз учугун Кудайберди ага сизге узатайын. Эгер айтсаңыз, сиздердин баш кошуп түтүн булатканыңыздарга быйыл канча жылдын жүзү болуп калды? Быйыл мына 41 жылдын жүзү болду. Анда келиңиз, ошол 41 жыл мурунку жаштардын таанышуусу кандай болчу? Бул билежени кайсыл жерден кезиктирип, кантип таанышып, үй бүлө чогун куруп калдыңыздар эле? Биз ушул 74-жылы ал убакта Фурунзе деп коет эле, ошолго мен окууга тапшырдым. Анан мен 2-курс болуп калганда бизди жанагындай ишке алып барат эле, жазда сельхоз работа деп коет. Помидор терет эле, талашка тамеки барат эле, шампан комбинатта иштейт эле. Анан ошол убактарда бир акталаалык жолдош балам бар эле, Сакен деген. Булар жаңы тапшырып калыптыр. Анан ошол мен бир сага ылайык кыз таап койдум. Аябай жакшы, сен өзүңө неме, мен сени тааныштырам деп ушундай деп калды. Анан кечкурун общитабыз, ушундай балдар кыздар бир бала бир комнатада балдар бир катар жатат элек. Анан ушундай басып көрүп калдым. Анан ошол мен көрдүм дедим. Анан сиз тааныштыра эле көрүп калдыңызбы? Тааныштыра эле көрдүңүзбү? Эми жаңы келгенде билдим да, баа мурункуларды тааныйбыз. Булар жаңы келген өтүп калды ушу караңгы неме. Анан көрдүм дедим, көрдүм сен тааныштырган кызды. Анан алып көрсө менден мурун таанышып аттарын билип калган экен. Анан тааныштым, ошондон келип мен айттым, атым Кудайберди. Сиз келиңиз ошол күнгө кайрылай, сиз өзүңүз эле түз эле барып тааныштыңызбы? Кыздардан же чогуу окуган баштарыңыздардан? Ошол немеде бол, майрам болуп калды. Майрамда ошол жерге бардык. Барып анан кийин ошонун атын айтып, анан ошол жерден тааныштык. Мен атым Кудайберди. Каерден болосуң? Биз Токтогулдан болом деп. Анан ичимен чоңколордон экендер деп койдум. Анан ошентип таанышып калдык. Таанышып, бул 1-курста окуду, мен ал убакта 3-курста элем. Анан таанышып 1 жыл жүрдүк. Анан баа үйдө ата-энеде ушундай келсем эле апам болду, сенин убактың жетти, үйлөнүшүң керек. Ушундай деп анан айылдан бир кызды ошого үйлөнөсүң деп ошентип калды. Анан мени туруптур апам, мен ушул мартка чейин сага жообун айтам деп келип, анан Бишкектен каникулга келгенбиз да кышта. Анан барып анан айттым ушундай. Апам ушундай деп атат. Эми тагдыр буйрса ушундай кылайлы. Келиңиз, ал суроого бул билеже эмне деп жооп бердиңиз? Мен баягы сүйлөшүп жүргөндө тагдыр экен да, көңүлүбүз макул болуп калды. Анан мен дагы ошо каникулда эн атам менен сүйлөшүп, ушундай десем каршы болушкан жок алар делечи. Мен баягы кыз бала ыргыткан таш каерде тагдыр буйруса ошол жерге түшөт. Деп анан кийин барды, бу да каникулдан бардык. Анан баргандан кийин айтып келди. Анан айткандан кийин анан макул деп ошенттим. Таанышканда эле бири-бирибизге аябай жакшы неме болуп калдык. Анан баа мында көз караштан кээде билип калат экенсиң да. Анан бир күн киного, алты убакта эми кино болот эле да, киного барды. Анан эң бир кызык жери бир футболго мурун бара элек студент убакта жаңы футболго барып калдык. Аябай
kızıklı oldu da futbol. Bu ayellerinin kıykırığı, buna karasam bu dele nemet var, verilip atıptır da. Karap, çok öz bir karap, gülü başımdan giyineden ayvay. Yaxşı mamilede olup kaldık. Bir üstünde to'g'ri tushunib, bana aytib, kelajakdagi narsalarni aytib. Men ochiq aytdim. Shunday qilaydi desam ma'qul bo'ldi. Ana shu o'zi aytganda uyga borib o'kosdan suylashib keldik. Ал эми Булду эже, сиздин ата-энеңиз алгачкы жолу ошо сизден укканда каршы болушкан жокпу? Себеби биздин элде алыска кыз бербейбиз, алсам келин албайбыз деген сөздөр бар эмеспи? Жок, каршы болбоду. Апам каршы болбоду. Атам деле пешенеңде балам деди. Пешенеңде ошо. Каршы болушкан жок. Ошол анан өзгөнгө алып келди. Бияка самолетко түштүк. Ал убакта автобус, машина таңкыс эле да. Анан өзгөндөн анан бир машинага түштүк эмеге. Аныз болсо Самосол экен, үстүнө түшүп кандай жерге келдим дедим. Биз эми Токтогулдага центрге жакынбыз да, жолдун эле боюнда да. Анан кийин айырдан анан наркы бир айылдан да бир айылга тракторге салды. Кандай айылга келдим? Бул жака келгенден кийин. Ооба, келгенден кийин. Тракторге салып, дос кызым да аябай таң калды. Кандай жер бу жер деп. Анан кийин Эмнеге эми машина жок болчубу? Ал убакта автобустар абдан тыгын эле. Билет болсо ушундай жетесин, же жетпейсин да. Жолдору да татаал. Анан жолубуздагы мындай немеле. Анан бир самосвалга сүрөсөм үстүнө чыгып кетип калайсың. Чыгып алып талактатып кет. Андан биздин айылга дагы эч нерсе жок болуп калды, кеч келип калды. Анан кийин бир трактор бар да, мен өзүм менен классташым ошол жерде мугалим трактордон сабак берет экен. Анан ошо тракторго салып алып үйгө алып барды. Анан кийин ошондон жашап калды. Тага шүгүр. Анан элдер кийин айттым, элдер баат менен алып качат экен. Трактор менен алып келдим. Ошол анан бала чакалуу болуптур. Азыр 4 уул, 1 кызыбыз бар. 3 уул, бирөө качып кетти, 3 бар. Бардыгы үйлүү, жайлуу, өздөрүнчө. Абдан жакшы. Ал эми сиздерге бир суроо менен кайрылайын деп турам. Айтсаңыздар, бактылуу жашоонун сыры эмнеде деп ойлойсуздар? Келиңиз Кудайбердига. Бактылуу жашоонун сыры бул мындай дейт да. Бакыт бул адамдын башына конуп калбайт. Аны да миздеп табат. Biz turmuşta abdan kıyınçılıklarda ötközdük, oğuçuluklarda ötközdük. Oşol uvaktadagı mınday biri-birimizge jölö köbök bolup durduk. Hiç kede жетишет экен, кede жетишпейт аргандай убакыттар болду. Ошонун бардыгын көтөрө билдик. Кыйынчылыктар болду. Шаарда квартирада жашап, бир үйдөн көчүп, бир үйгө барабыз. Ал үйдөн өзүбүз айнып кетсек, чыгарып көчөдө калган убакыттар да болду. Бирок ошолордун бардыгы бизге сабак болду. Анан ошол баягы сабырдуулук менен бири-бирибизди түшүнө билдик да. Бар болсо баягы неметип кетпей, жок болсо чөкпөй, ушул бири-бирибизге түшүнүү менен мамиле кылдык. Анан ошондон ушул бизге берген бакыт ошол болду деп эсептейм. Демек, түшүнүү менен, сабырдуулук менен бактылуу жашоо сырын тапса болот дейсиз. Абдан жакшы. Анда ар дайым уул кыздарыңыздардын төрүндө бактылуу чоң ата, бактылуу чоң эне болуп жүрө бериңиздер. Ал эми ушул жерде маегибизди бир азга токтото турсак. Кадырлуу көрүүчүлөр, көгүлтүр экрандан алыстабаңыздар. Андыктан төмөндөгү жакшы бир кайрыктан соң бүгүнкү жубайлардын таланттарына чогуу назар салабыз.
жашоонун рахаты тоңсор эми биз курган ынтымактын сарайына биз курган ынтымактын сарайына жашоонун рахаты тоңсор эми биз курган ынтымактын сарайына таалайм тагдырыма таалайыма Кадырлуу замандаштар, бүгүн биз сиздерге Өзгөн районунан келген дагы бир үлгүлүү үй бүлөнү, бактылуу жубайларды чагылдырып жаткан чагыбыз. Анда келиңиздер, дал ушул жубайлардын таланттарына чогуу күбө бололу. Келиңиз, Кудайберди ага, жакшы инструмент алып келиптирсиз. Кайсыл ырды аткарып бересиз? Чогуу ырдап бересиздерби же өзүнчө ырдайсыздарбы? Эми кыздын 40 жашы улуу дейт, мен жубайым ырдап берсем, Амат Базылдыбаны айттым, жылмайып койчу дегендер. Келиңиз. Баракелде, азаматсыз эжеке сонун ырдарыңыз. Келиңиз, эми кезек Кудайберди ага сизге келди. Сиз кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Мен ушу Абдыкадыр Абдыкадыровдун Периштем деген чыгармасын аткарып берсем. Sanalar uyup, sayılıp kancar sesimge, sağınıp seni, sargayıp yürgün kesimde. Ak dolgunu bolup, ak şokum bolup, görünüşüm ağa periştim.
Ақ толқыны болып, ақ шоқым болып, көрінші маға періштім. Көңілім еңсеп, тайыздың еместеріңді, түндіктің суғы тұрғанда қанжап денемді. Асқарым болып, ақжалын болып, жылытшы мені періштем. Асқарым болып, ақжалын болып, жылытшы мені періштем. Çarçadım emi, dayım atınbay sen estem. Turamın ahzır, kabağın bürkü sen estem. Ақтаңым болып, ақшамым болып, түшіме кирчі періштем. Ақтаңым болып, ақшамым болып, түшіме кирчі періштем. Бале Азамат Сагай эң сонун чарма болду десем жаңылышпаймын. Деги сиздердин үйүңүздөрдө кандайдыр бир иш болсо, айталы, майрамдар болуп калса, же өздүк майрамдар болуп калса, өзгөчө эле шаң менен өтөт окшойт э. Ырдап, чордоп дегендей. Ырдап, чордоп турабыз. Абдан жакшы. Анда ар дайым мына ушундай жакшы көрүнүштөр менен бактылуу жубайлардын катарын толуктап жүрө бериңиздер. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер дагы да болсо жубайлар көрсөтүүсүнүн эфирдик сапарына ортоктош болуп жаткан чагыңыздар. Ал эми биз болсо көрсөтүүнүн 3-чү бөлүгүнө кадам таштадык. Бул жерде жубайлар канчалык бири-бирин билишет, аны сиздер менен биргеликте аныктайбыз. Келиңиздер, биз 3-чү бөлүктүн башында алгач Кудайберди аганын көзүн таап коебуз. Келиңиз, Булбул эже, сиз кагаз калемди колуңузга алыңыз. Бул жердеги жүрөкчөлөрдүн ар биринде суроо катылган. Сиз жүрөкчөнү бирден ачып, суроонун жообун кагазга жазуу түрүндө көрсөтөсүз. Ал эми Кудайбердига сиз сөз менен жооп бересиз. Жыйынтыгында сиздер берген жооптор канчалык дал келет, канчалык бири-бириңиздерди билесиздер, ушул жүрөкчөлөр аркылуу аныктайбыз. Даярсызбы? Келиңиз, алгачкы жүрөкчөнүн суроосун окуйбуз. Сиздин кайсы сапаттарыңыз жактырбайт? Келиңиз. Сиздин кайсыл мүнөзүңүздү жактырбайт? Кудайбердига жазуу түрүндө көрсөтөбүз. Биз алгачкы суроонун жообун кабыл алдык. Айтсаңыз, Кудайбердига Булбул эженин кайсыл мүнөзү сизге жакпай калат? Уйкучу. Тилекке каршы биз биринчи суроого туура эмес деген жоопту алдык. Бизге Булбул эже тарынчактыгым жакпайт деп жооп берди. Булбул эже, сиздин тарынчактыгыңызга анча деле маани бербейт экен. Сиздин уйкучулугуңуз жактырбайт экен. Эми азыраак уксайт экенсиз. Келиңиз, экинчи жүрөкчүн ачабыз. Жашоодогу девизи. Келиңиз. Бизге Булбул эже дароо эле жоопту берди. Айтсаңыз, Кудайбердига жашоодогу девизиңиз кандай? Умтулуу. Абдан жакшы, экинчи суроого туура деген жоопту алдык. Келиңиз, кийинки жүрөкчүн ачабыз.
суусундуктардын кайсы түрүн жактырат? Деңиз. Кудайберди ага, бул суроого туура деген жоопту берет деп ойлойсузбу? Билем сиздин суусундуктардын кайсыл түрүн жактырганыңызды. Эми азыр шарт өзгөрүлүп кеткен да. Жаш кезекте башка түрүн жакшы көрчүмүн. Азыр башка түрүн жакшы көрөм. Көбүнчө кайсыл түрүн жактырганыңызды? Кайсысын айтayım? Жаш кезектегини, азыркыныбы? Деңиз, бул эже жаш кезектегин жаздыңызбы же азыркы убактагы жактырганыңызбы? Азыркы ичкенин жаздым. Азыркы убактагы экен сизге бир аз жардамдашты бул эже. Азыркы учурдагы жактырган суусундукту жаздым деп. Айтсаңыз, кайсыл суусундуктун түрүн жактырасыз? Дары сууларды жакшы көрөм. Кайсыл түрү? Кара шорок. Дагы. Ana мынау жаңа ачылган немедеги Кандыбадагы суу. Дары суу. Сырдуу суу дейби. Кайсыл жоопко токтолосуз? Бир жоопту кабыл аласыз. Кайсы сууларды ичесиң ошолорду? Бериңиз, кайсыл жоопко токтолосуз? Өкөн бирөөнү айтамбы? Бир жоопту кабыл аласыз. Ошо кара шорок жакшы эле. Абдан жакшы. Биз бул суроого туура эмес деген жоопту алдык. Бизге бул эже адыгене суусун жактырат деп жооп берди. Бериңиз, бул эже кийинки жүрөкчөнү ачабыз. Эми кара шорок суусун сатып берип кетсеңиз көрөк. Кайсы сапаты жагат? Бериңиз. Эми ошол кайсыл мүнөзү сизге өзгөчө жагып, өмүрлүк жар болууга макул болдуңуз эле? Кайра эле жазуу түрүндө көрсөтөбүз. Бизге бул эже жоопту берди. Айтсаңыз, Кудайберди ага, кайсыл мүнөзүңүздү жактырат? Шайыр мүнөз. Тилекке каршы биз кайра эле бул суроого туура эмес деген жоопту алдык. Бизге сабырдуулугу жагат деген жооп берди. Туура. Бирок шайыр мүнөз эле сөзсүз түрдө жагат да бул эже. Абдан жакшы, көбүрөөк сиздин сабырдуулугуңуз жагат экен. Эң эле сонун келиңиз акыркы жүрөкчөнү ачабыз. Алгачкы белеги. Келиңиз. Эми ошол 41 жыл мурунку бактылуу көз ирмемдерге кайрылабыз. Алгачкы жолу кандай белек берди эле эске салабыз. Бизге дароо эле жоопту берди бул эже. Айтсаңыз, Кудайберди ага, алгачкы жолу кандай белек бердиңиз эле 41 жыл мурун? Бирок көп белек бергенмин да, кайсы бирин айтсам? Алгачкы берген белегиңиз. Гүл берген. Дагы кандай белектерди бердиңиз эле? Китеп берген, миңгиртим. Кайсыл жоопко токтолосуз? Бир гана жоопту кабыл аласыз. Китеп. Ушул жоопко токтолдуңуз. Ооба. Тилекке каршы биз акыркы жүрөкчөгө туура эмес деген жоопту алдык. Кудайберди ага, сиз туура жоопту берген болчусуз. Мен сизде бир аз чалгыттым эле, сиз жообуңузду өзгөртүп койдуңуз. Бизге бул эже гүл белеки берген деген жоопту берди. Жана суроо бергенде туура эмес экен дедим да. Экинчисин айтып бардым. Мен бир аз чалгысам, сиз жообуңузду өзгөртүп койдуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Бүгүнкү жубайларга 5 суроо берилди. Анын ичинен 4 суроонун жообу туура эмес болуп калды. 1 суроого туура жооп беришти. Убакыт учкан куш деп ушуну айтат эмеспи? Андыктан биздин дагы эфирдик сапарыбыз өз соңуна келип калды. Андыктан келиңиздер, сиздерге эркин микрофон сунайын. Каалоо тилегиңиздерди айтсаңыздар болот. Келиңиз, Кудайберди. Каалоо тилек айтсак, ушул эл-журт тынч болсун, дайыма токчулук болсун, молчулук болсун, ынтымакчылык болсун. Ушул ынтымакчылык болсун деген ынтымак телевидениясына дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай жубайлардын жакшы передачаны бере бергиле. Ушул негизи. Чоң рахмат. Келиңиз, бул эже. Мен да ушу кыргыз элге кааларым ушу тынчтык,
бактылуу болушсун баардыгы. Ушу силерге дагы ынтымактык каалайм, ушу телевидениеңерге ушу рахмат чакырып ушинтип жакшы ушундай немеңер передачаңар боло берсин. Чоң рахмат. Ал эми сиздерге дагы ушундай алтындай болгон убактыңыздарды аябай бизге келип кызыктуу бир маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Кадырлуу көрүүчүлөр, эскерте кетсем, эгерде өзүңүздөрдүн бактылуу көз ирмемдериңиздерди телегөрүүчүлөр менен бөлүшүүнү туура көрсөңүздөр, же араңыздарда үлгүлүү үй бүлө бактылуу жубайлар болсо, бизден дареге кайрылсаңыздар болот. Дарегибиз Ош шаары Нурматов көчөсү 3-4-кабат. Байланыш үчүн телефондор 03222 кодун терип 66585, 0558 коду менен 71 76 57. Үй бүлө курулгандан кийин жубайлар ынтымактуу жашашса, анда ал үй бүлөнүн турмушу жакшырып, ырыскысы көбөйөт экен. Тактап айтканда, ынтымак бул ырыскынын башаты болот экен. Андыктан ар бириңиздердин үй бүлөңүздөргө ырыскы, кут береке каалап, бүгүнкү эфирдик сапарыбызды чыйынтыктайбыз. Кызматыңыздарда мен Субайка Умарбаева болдум. Кайрадан көгүлтүр экран аркылуу көрүшкөнчө сак саламат туруңуздар.